жөнүндө күндөрдө эми азыр университеттерге, мектептерге өтөйүн деп атасыз да. Эми ошондо эмнеден баштайсыз? Сабакты. Бизде негизи эми сабак берүү мындай максат эмес, адамдарга өзү жөнүндө тааныштыруу. Көп адам өзүн билбейт экен да. Ошо мындай көп киши жан дүйнөсү бар экенин билбейт, жаны бар экенин билбейт. Акыл менен жүрөт, денеси менен жүрөт да, денеси муктаждык көрүнөт. Анан ошол жерден бизде Манаста чоң жардам бар да. Жан дүйнө бул эмне, кантип иштейт, адамга кандай жардам берет, жан деген эмне, ошол жерлерди айтып берип, анан кийин баягы негизи мектепте окуган балдар сабакка келишти, класстары менен. Анан студенттер аябай эме экен, түшүнүк булар да бар экен, бат эле огонот экен, бат эле түшүнөт экен да. Анткени буларда жан дүйнөсү менен байланыш бар. Просто аларга эч ким айтып берген эмес, мындай бар экен, жан дүйнө бул тигил деп эч ким айтып берген эмес. Бизде мектепте, детсадта же вузда же ата-эне билбейт, эч ким окуткан жок да, жан дүйнөң бар, сен аны угушуң керек, сага жан дүйнө жардам берет деп эч ким айткан эмес да. Сен арка жүлөк перилериң бар, периштелериң бар, жардам келет деп айтып берген киши жок болуп атат да. Анан негизи сабактарда ошо менин максатым эме тааныштыруу да, адам менен өзүн өзү тааныштыруу. Өзүн өзү түшүнүп, өзүн тааныган адам жан дүйнөсүн уга баштайт. Жан дүйнөсүндө китеп эмес, библиотека билимдер бар. Биздин ата тектен өтүп келаткан информациянын баары бизде чогулган, каныбызда бар. Ошол адам жан дүйнөсүн уккан адамга ачылып берип. Сиздин өзүңүзгө алып келишибиз керек экен да балдарыбызды. Эми мисалы балабызды эмне кылабыз, кантип тарбиялайбыз, эми келечекте эмне болот деген переживание бар да ар бир ата энеде элечи. Тем более азыр подросток анан чоңоюп эртең вуз же немени тандайт да мисалы, анан алар кайра акылга салып атпайбы, анан ошо жан дүйнөнү укса, библиотекалар ачылса, өзүнүн жанагы керемети ачылат дегендей да эми, касиет, ай жактан бурулган миссиясы. Ооба. Эми балдардыкы наоборот, алар жакшы тил табат экенсиз да. Периште болуп атпайбы балдарчы? 12 жашка чейин аларда байланыш ай дүйнө менен бар. Ошол байланышты түзүп аткан ким? Ата-эне. Ооба. Ата-эне рамкага салып, ары тур, бери тур, оозуңду бас, мен билемби же сен билесиңби дейт. Анан кийин рамкага салып коет. Ата-энелер мурда тайыне чоң ата чоң энелер салып атпайбы? Мурунку тайытта ата-энелер билген, жомок айтып берген, ошол эмесин сознаниесин расширять эткен, жан дүйнөсүн байыткан да. Жомоктордо бүт эмелер салынган да. Ошол коддордун баары бар да, анан керектүү учурда ойгонуп келген. Азыр балдарга жомок айтып берген киши жок азыр, э? Балдарга жомок айтып берген киши жок. Соответственно, адамдын аң сезими кеңейбейт да. Акыл менен жүрсөк, акылыбыз тарып азыр алып барат. Азыр балдарыбыз кечки оюн ойноп атпайбы? Оюнду ойногондо да согуш. Жанагы игровой немелерден чыкпай атат. Эми аларды кантебиз? Ата-эне же болсо мектеп кызыктыра албай атат да. Кызыктуу нерсе бере албай атат. Тура албай атат, Ооба. Анткени эски билим берүү системасы эски. Балдарга кызыксыз, балдар мектепке баргысы келбейт. Ата-эне лишь бы сабакка кетсе болду, мындай тыйын берип коет, 100 сом, 200 сом болду. Анан эмеден качат, аны менен бала менен контакт кылгандан качат, баланын суроолоруна жооп бере албайт. Жооп бергиси келбейт. Анан жооп бергенге ата-энелер өзүнүн жоопкерчилигин сезбейт экен да демек. Ата-эне өзү билбей атпайбы? Мен ата-энемин деген менен ата-эне өзү жан дүйнөсүн билбей атпайбы? Ата-эненин бала менен эмне кылышты билбейт. Балалуу болоордо даярдык жок. Илгери бала болгонго даярданчу эле. Чыйырды менен Жакып ата Манасты 52 жашында көрүп атат. 52 жашка чейин самап, тилеп, ошо балалуу болсо экен деп. Азыркылар балалуу случайно болуп калып атат да, баласы өзү менен чоңоюп, ал баланын эмне кылаарын билбейт. Ал мындайча айтканда физически денеси эле, анатомиясы эле чоңоюп атат, аң сезими, жанагы жан дүйнөсү, жанагы баладай эле алып кетип атат, ата-энесиники деле, баласыныкы деле. Бирок кылым мыйзамы тогошкон сайын, күн өткөн сайын күчөп атпайбы мындай? Ар жактан информациялар келет. Мисалы, балдарыбыз чочуп, түш көрөт, бакырат, кыйкырат. Алар кээде башкача ой жүгүртүп, бир жана азыркы эми биз эле эмес, кыргыздар эмес, дүйнө жүзү азыр изденүүдө, фантастикалык кинолорду, мультиктерди көрүп, алар деле изденүүдө да. Анан тез кабыл алат алар, мисалы, бизге караганда
маалыматтардычы эми ушуларга дагы бир өзүнчө бир жакшы нерселер иштеп чыгышыбыз керекпи же ошол иштеп чыгыш керек, баарын өзгөртүш керек болот го. Сабактарды өзгөртүш керек, балага болгон тарбияны өзгөртүш керек, балага болгон негизи эле мамилени өзгөртүш керек болот да. ата энелерди окутуш керек экен. Ата энелерди окутуш керек. Көбүнчө айтат, ой муну садикте окутуш керек экен, муну балдарга окутуш керек экен. Балдар даяр, ата эне даяр эмес, коом даяр эмес. Ата энелердин кулагы, дүлөй, көзү сокол болуп атпайбы жана жан дүйнөсүнө келгенде? Алар кантип окутат? Ошо да, ошо ата эне өзү окугусу келбейт, ата эне өзү өзгөргүсү келбейт. Өзгөрүп, таптакыр өзгөргүсү келбейт. Бирок анасын алып келип иштеп азыр балдарды оорутуп, балдарды проблема кылып, игромания дегендин баары, балдардын баарына келип аткан сыноонун баары бул ата энени өзгөртүүчү сыноолор да. Ата эне ошентип анан баласына көңүл бура баштайт. Анан былтыр эмеле быйыл суицид болду го ар кайсы эмеде. Ар кайсы дубанда бир учурда балдар муунуп, секирип, өзүнө болсо болуп эметти. Мындай всплеск болду да, ошону ата энелер көңүл буруш керек да. Бул ата энелерге негизи сигнал болду, что балдар каралбай калган жан дүйнөсү жабыркап атат. Аларды уккан киши жок. Демек коомдогу болуп аткан окуялар бул ушу адамзаттын ичиндеги жан дүйнөсүнөн чыккан программа да, Ооба. Жанагы жан дүйнөнү ойгото турган программа бар. күндүн бир ысып, кайнап, бир муздаганда эле ички жан дүйнөдө кайнап атат да иштер. Биздин ичибизде деле кайнап атат да, жанакы ошо ак менен каранын күрөшү күчөп атат. Биз ошондон арылган жокпуз. Кара чоңоюп кетти, кол салып атат дегендей. Ал эми баягы тыштагы көрүнүштөр биринчи ичтен башталат да, кайыктан, биринчи адамдын жан дүйнөсүнөн башталат. Анан жан дүйнө уктап калгандан кийин анан кара күчү үстөмдүк кылып кетет да. Биз азыр кылбаштын эмесин баары жан дүйнөсүн угушуш үчүн өзүн уктуп атабыз, анан өзүн угуш үчүн дагы биздин ошол байыркы манасыбыздын бир керемет эмелерин окуш керекпи дейм да, чыгармалардычы, ошого маани берип, ошолордун образдарын өздөрүнө алып, алардын көтөрүмдүүлүгүн, мен мисалы ошондойго изденип жүрүп анан түшүндүм да мындайга бир кырынан. Эми алар кандай нерсени көтөргөнүн биз эмне көтөрө албайбыз депчи. Ошол сыяктуу дагы буларды да биз жеткириш керекпиз деди. Ооба да, туура айтасың. Мына биз манас укпай калдык. Манас айткан киши да жок. Азыр манас түшүнбөйт, манас айткан киши намаз окуп атат. Намаз окуду деп алып. Ооба, азыр иш чарада манасты 3 мүнөт айтат же 5 мүнөт айтат, ал манас угууга жатпайт да. Манасты сааттап, күндөп, ошо манасчы кайсы жерге барып айтса ошону ичип жүрүп уккандар болгон. Ошондой окушуу керек да. Азыр манасчы деген киши деген көп, манасчымын деген киши көп, манас айтылбай атат. Негизи манасты мындай айтса, жарым саат, 1 саат кылып айтса, ошону барып укса, ошол медитация жанакындай бир чети акылга да азык болот, жан дүйнөгө да азык болот эле да. Акыл менен түшүнөт эле кандай баатырлык, кандай сыноолор бар жашоодо, кантип көтөрүш керек. Жан дүйнөсүнө жанакы өзүнүн ыргагы бар да, манастын ыргагы, кырааты, ошонун баары иштейт, адамды термелүүсүн өзгөртөт, жан дүйнөсүн тазалайт. Туура, мисалы адамдар азыр коучтарды, психологдорду, жанагы утур бизден деле жарым-жартылай касиеттүүлөр чыкты го, аларды, дүйнөдөгү философтор баарын угуя берип, деги эле бүт эле угуп атат да, адамдар информация алып эле атат, угуп эле атат. Акыры уже батпай калды да, тажады. Мына ошолорго бир тунуу керекпи, эмне керек аларга азыркы учурда? Же жан дүйнөсүнүн тынчтыгы керекпи? Доор ошондой да, азыр акыл менен жанакы жалган пайгамбарлар чыгат да биринчи. Ушундай эмени көбөйүп кетип, жанакындай кара калмак, кара кытайлар көбөйүп кетип, адамзатты жалган пайгамбарлар туңгуйка такайт. Манаста айтылып атат да. Ушул адамдардын баарын алып келип, акыл менен мындай болот экен, тигиндей болот экен деп үйрөтөт да, акча үчүн. Ал жан дүйнөсүн ачайын деп үйрөтөт. 200 миңге 6 күн окуптур. Сайда. Аны акча табайын деп окутуп атат. Бирок ал энергетика чынында Кудайдан келип атат. Азыр жалган пайгамбарларды анан эмени негизи пайгамбарлардын колун даярдап атпайбы. Мындай Кудайдын элчилери, жана айттым го, манас менен чогуу келет, 100 миңдеген адамдар, алар келет, алар даярданат. Бирок адамда ошол эле учурда анын илеби бар да, ошонун илеби менен жалган пайгамбарларды көтөрүп атат да, бирок алар баягы илимди до конца түшүнбөй эле эмесине, баягы сөзмөрлүгүнө, бирөөнү ишендиргенге мындай жакшы жөндөмү бар
ошого салып калпты чынды айтып балага салды кызыл тил деп атат да. То есть тил менен көпчүлүк учурда тил менен берип атышат. Жан дүйнө менен эмес, чындык менен эмес, анакы тил менен берип атат да. Өзү жакшы до конца түшүнбөй эле, муну менен акча тапса болот экен, муну менен популярный болсо болот экен деп баягы эмелерди айтып атат да. Анан мисалы мынтип айттыр да. Аял затын бүт нерсени өзүнө алып же ушундай түшкө түшпөш керек, анан бир нерсе деп ушундай карап турсаң жакшылап келатат да, анан бир точкасы ушул туура эмес да. Биздин эми мындай кайыпты, түпкүрдүү энелердин бир ыйыктыгын окуган адам катары мен кайсы жери туура эмес экенин шак түшүнөм да. Мына сиз айтып атпайсызбы, жалган немелер чыгат депчи. Булар ошол туңгузга такап атат да. Эми ошон үчүн чыныгы жана энергиясы иштеген, Кудайдан берген энергияны жөн эле бергендерге жолугуш керек да, чынбы? Биринчи ал тиги кишилерди баалап айтышат да, алардын эмесине түшүнө албай атат да. Айткан илимине. Анткени ичинде жанакы өзлөрүнүн менменсинүү, ар кандай нерселер бар. Ошону жеңиш үчүн, көрүш үчүн алар жалгандарга барып көрүш керек да. Ал да керек да, ал программада керек. То есть ал да ишке ашыш керек. Ал да ишке ашыш керек. Ал мындай да, мен акча менен эле сатып алам. Болсо мен мындай окуп алып эле кыйын болуп кетем деп азыр эметип атышат. Анан кийин бирок ал окуйт. Анан сурак келет да, мен ушунча акча коротуп окудум. Бирок мен түшүнгөн жокмун, менин жашымда өзгөрүү болгон жок. Эмне үчүн деп азыр сурап башташат. Бир эже бүт нерсени окуптур. Суицидты да окуптур, бааны да окуптур, йогасына да барыптыр, ыйык силердин баарын кыдырыптыр да, өзүн ача албай акыры туңгузга такалып калган, жатып калган. Эми табадан издеп жүрөт да, ичинен издебей, тыштан издеп жүрөт да. Анан ушул нерсенин баары Манаста айтылып атат да. Анан кийин жанакы ичинен кантиш керек эми ушуну издеген. Өзүн укканды үйрөнүш керек, жан дүйнөсүн уккан. Эмне кылыш керек экен да? Ойлорун байкаш керек. Көп иш бар да, жанакы медитация менен баарын кылып атышат да, бирок кандай кылып атат? Медитация кылганда бирөө уктайт экен, бирөө музыка угат экен жырга. Андай эмес. Бизде жана ойлордон арылыш керек, жолойду менменсиндүүдөн арылыш керек, нес караны өтүш керек ичибиздеги. Коңурбайды ак менен караганды тааныганды үйрөнүш керек. Анан адамда жан дүйнөсү ачылып, жан дүйнөнө баштайт да. Бирок адам могу назарды ички дүйнөгө буруш керек. Мен Эльзирадан албай, мен жан дүйнөмөн издешим керек да. Да, Эльзира мага багыт берет. Мен багыт берип атпаймынбы? Менден алга деген жок. Ички дүйнөңөрдөн издегиле. Ошо өзүңөрдү байкагыла, өзүңөрдүн жан дүйнөңөр эмне деп атат. Анан жанакы сабак алып атканда да адам сураш керек да. Мага мен ушуга ишенемби же ишенбейм? Ошо жан дүйнөсү жооп берет да. Адам өзү сезет алданып атканын, же болбосо жакпай атканын, кыйналып атканын, же ошо акчасын төлөп коюп сабакка бара албай атканын, бунун баары сигналдар да. Же болсо ошо сабакка барат дагы акчасын төлөдү, уктайт сабакка барып. Анткени аны колдоочу пирлери защищать этет да. Бул сага керек жок, укта деп уктатып атат. Болсо энергетикасын алып атат. Энергетикасын алып коюп атат, ал адам ошол жерге барып, ал сабакты албайт, уктайт, бирок акчасын төлөп атат. Анан оюнда мен вроде өттүм, сабакты окудум, бирок өзгөрүү болгон жок деген ичинде дагы акыл менен эле билип алат, мындай болот деп, сезин ичинен сезип алып атпайбы? Ошо сезим туюмдарды байкайын деп, угайын деп барып атат да. Ал ошол даже акча төлөп жалган пайгамбарга барып атса дагы жан дүйнө иштеп атат да. Айтып атат, буга барбай эле кой, же муну укпай эле кой деп, бирок ошону болбой эле ошол канча кыйналып атса деле барып окуп жүрөт да. Тигинен издейт, мындан издейт, эмне издеп атканын билбейт. Ошол нерсени түшүнүш үчүн ага барып атат да. Анан Манаста айтылып атат, жанакы бир вариантында Манастын чоролорун, жанакы кайып ыйыктардын баарын Шыпшайдар деген атат да, аты өлтүрөт. А бир вариантында Кожо Жаш. Өкөтөн кыргыздын эле аттары Шыпша Айдар. Шыпша Айдар, а бирөө Кожо Жаш. Жаш Кожо. Жанакындай чала була психологдор, 25-26 жаштагы балдар азыр психолог болуп, кыздар эмеде ютубтарда эмелер жаздырып атышат да. Совет берип атышат, мынтип. Алар жашоону көргөн эмес. Өзүнүн жон теринен өткөзгөн эмес. Китептен окуп алып эле, анан жапжашкындай сакал коюп алып, Кожо Жаштар биздин
салып, биздин эмелерди, нартты жокко чыгарып кол салып атпайбы? Ошонун баары айтылган да, бул кожо жаш. То есть жаш кожолор, буларга ошолордун баарына эметпеш керек да. Мына угуп атса дагы жан дүйнөгө салып туруп суроо бериш керек. Ушуну чынбы, мен ушуга ишенемби же ишенбеймби? Ал ошол жалган эмелерге, коучтарга барып атканы, бул адам жан дүйнөсүн окутканды үйрөнүп атат да. Акча төлөсө дагы ушу жан дүйнөсүн, сезим туюмдарын окутканга барып жүрөт да. Жан дүйнө алдабайт экенин, андан пайда чыкпайт экенин, Бир күнү барып акыл тажайт, анан кийин жан дүйнөсүн окушат да бир күнү. Азчылык. Мисалы биз ошол акылга эмес, жан дүйнөбүздү укканда эле бүт нерсе ачылат экен да. Эми жан дүйнөнүн сыйкыры манаста ачылып атпайбы? Жан дүйнөнүн кош ойдун бир кош ойдун өзүндө 1000 балбандын күчү бар дейт. Жан дүйнө акылдан 1000 эсе күчтүү да. Анан жан дүйнөнүн 18.000 ааламдан каталган мүмкүнчүлүгү бар дейт да. Адамга ушундай мүмкүнчүлүктөр ачылат. Жана көргөчтүк, алдын ала билүү, анан аяналуу сезим туюмдар күчөйт. Мисалы көрүп билип эле калбай, ошондон сактануу дагы ачылат да. Ооба, сактануу. Азыр мисалы сиз сезип, туюп, көрүп, мисалы жамандык болоорун билсеңиз, анын сактануунун жолдорун билесизби? Илгерки биздин ата бабалар мисалы баби динин бат айтып деп токош салып беришкен, жамандык болсо же жакшы көргөн нерсесин курбандыкка чалган, же болбосо ошол тоосуна таянган, же мындай ритуал деп коеюнчу, эмелерди кырып, өрүм-жырымдарды кылып салганда, ошондой дейм биз сиздин жан дүйнө илими боюнча эмне кылыш керек? Мисалы мен жаман түш көрдүм, например. Жанакы бизде сезинип калдым. 18.000 ааламга жол ачылат деп атпайбы? Ошо 18.000 ааламдан маалымат алса болот деп айтылат да. Анан кийин ар кырдуу адамда мүмкүнчүлүктөр ачылат. Жанакы сиз айтып атканда түштүн башы чоң, мойну ичке дейт да. Ошо түштү жакшыга жоруп, жаман түш көрсөңөр дагы жакшыга жорган кыздар. Анан жоруудан зависит дейт да. Биз кайсы энергетикада жүрсөк, эгер ошого алдырбай, мисалы түштүн ар кандай түрү бар да, түштүн да түрү бар. Эгер биз көчө проблемалар менен келип жатсак, ошо проблемаларды таштабай ала жатсак, ошол проблема бизди түштө деле ошон үчүн уйку деп коет. Жана уй чайнагандай кайра ошону акыл чайнай берет, уктап атып деле чайнай берет да. Таң атканча чайнап чыгат. Ошондо биз жаман түштөр көрөт. Ошон үчүн жатаарда бүгүнкү ишти кылып бүттүм, болгон аракетимди кылдым деп туруп, кылган иштердин баарын таштап туруп, анан акылды тазалап туруп жатыш керек да. Ошондо адам тунуп, анан бизде эс алам дейт, бизде уктабайм же боюнча эс алам дейт. Эс алганда адам акылы өчөт, эске туташат, адам таң атканча тазаланып, эстен маалымат алып, ааруланып тазаланып чыгат. Ошондо аян түштөр түшөт, ошондо башкача энергетика иштейт, башка маалыматтар келет да. Адам да эртең менен жаңыланып, күндө таза, күндө жаңы жаралуу болот да. Ушундай мындай простой эле эмелер. Анан бизге деле азыр ритуал жасап, бирдеке жаңыланды да, оңой. Жан дүйнө менен иштесе, илгери бирөө касиеттүү болгон, ал башкаларга ритуал жасаткан. Аны түшүндүрүп отурбай, бизге айтып берип отурбай. Бирок азыр башка доор келип атат, биз акыл аркылуу оңой түшүнгөн эмеге жеттик да. Ар бир адам өзүнө өзү пайгамбар боло алат. Ар бир адам өзүнө өзү Кудайга тапканга, жанакы байланыш түзгөнгө, жан дүйнөсү аркылуу ачылганга мүмкүнчүлүк ачылып атат да азыр. Анан пайгамбар келбейт дегени ал калп, ошо пайгамбар сенин өзүңсүң. Ар бир адамдын ичинде ушундай Кудай менен байланыш бар. Кудай өзү адамды жерге түшүрөт да, ошо менин ишимди жерде улант деп. Ар бир адамга ошондой аманат жүктөгөн да. Биз ошону ачып алсак, кыйналбай жакшы жашайбыз. Ошол доор келди да.
Демек тездик менен ишке ашат. Буюрса. Бул болчу нерсе. Тездеткиңиз келип атабы? Бул болчу нерсе. Разычылык буюрса. бар болуңуз. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Рахмат, бактылуу өмүрдө болуңуз.